Балаңдын түз жолдо баратканын билген кезде өзүңдүн изиңди кара деген сөз бар. Дал ошол өзүнө ишенген баланы кантип тарбиялоо керек деген суроонун үстүндө студиябызга келген коногубуз менен жакшы бир маек кылалы деп атабыз. Анда философия илимдеринин кандидаты, коуч, тренер Эгембердиев Талантбек Мураталиевич. Кутмандуу менен куш келиңиз. Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга куш келипсиз. Айтсаңыз, негизи ушул ишеним боюнча алгач маегибизди баштасак, коом өзгөргөн сайын, доор алмашкан сайын ишенимдер дагы өзгөрөт экен, ушул багытта баштасак. Өз негизи азыркы доор, азыркы заман көбүнчө инсандык сапаттын көбүнчө доор болуп атат да. Эгерде ийгиликке жетиш үчүн көбүнчө адамдын өзүнүн инсандык сапатынан көбүнчө таасир этип атат ошол. Эгерде мисалы үчүн 19-кылымга чейин байыркы замандан бери көбүнчө жанагы байманат, ар кандай бир сословиялардан көбүнчө таасир этсе, ийгиликке жетиш үчүн. 20-жылында көбүнчө кесиптик сапаттар көбүнчө таасир этсе, азыр болсо инсандык сапат болуп атат да. Азыр жеке адамдын өзүнүн таасир этет. Ушуга эми токтолсоңуз, инсандык. Ооба, инсандык. Анан ошон үчүн адам өзүнө качан ишенет, эгерде инсандык сапаттарын билип турса, кандай жоопкерчилик, кандай максатты коюп, кандай ошондой тартип менен ошол максатка жетем десе, ошол адам өзүнө көбүрөөк ишенип, мен жете алат экенмин, билимим жетпесе дагы, өнөрүм жетпесе дагы, анда башка бир команда чогулта алам, же болбосо бир адисти таба алам, же болбосо насатчыны таба алам деп, барбир ошол өзүнүн койгон максаты чоң болсо дагы жылып жете берет да. Ошондой адамдар өзүнө көбүнчө ишенет. Сиз айткан ошол багытты алган, ийгилик жараткан инсандар бизде күндөн күнгө артып баратабы, же муну колдоно албай, тескерисинче жолун таппай жүргөндөр көппү? Бирок көйгөй көп да. Эски балуулук менен мурунку замандын балуулуктары менен дагы эле кес-кесте тарбия болуп калатат, билим берүү система дагы кичине кечип атат. Дайыма кичине кечип турган тармактар дагы бар, алар дагы куп жетип атат. Бирок ошо интернет аркылуу жаштар эң алдыга кетип атат. Алар түшүнүп билип атышат да. Ийгиликке жетиш үчүн өзүмдүн сапаттарым көбүнчө таасир этет турбайбы депчи. Ошо чөйрөнү топтош керек экен депчи. Негизи башка, мисалы үчүн билим берүү система же үй бүлөдө, же бир салтта дагы эле бир мурунку бир балуулуктар бар. Бирок антип да кайтыш боло эмес, себеби ал дайыма биздин салт балуулуктары ал көп эле доорлорго аябай жарайт да. Ал жерде бүт тарбия берүү, ыкмалар аябай сонун. Жакшы. Бул жерде ата эненин ролу аябай чоң болсо керек да. Мисалы үчүн баланын коомдо мыкты инсан болуп чоңоюусу, өзүнүн ордун табуусу боюнчачы, баланы эле тарбиялоо менен алек боло бербей, өзүн өзү тарбиялоо, ал бала ошондо сени көрүп, азыр бая сөздүн башында айткандай, алманын астына өрүк түшпөйт дейт го. Бул жаатта кандай кеңеш берет элеңиз? Ошо биринчи бала төрөлүп чоңоюп баштаганда эле ата энесинин өнөрлөрүн көрүп, кылган иштерин, сөздөрүн көрүп алып, биринчи инсандык сапаттар ошол жерден курулуп баштайт да. Ошон үчүн балага тарбия беришин астында өзүн оңдоп баштайт. Муну кааласак дагы өзү негизи кой, баланын астынан мынтип айтышым керек экен, мындай кылып көрсөтпөшүм керек экен деп өзү негизи ата эне деле өзүн контроль кылып, өзүн кичине тарбиялап, мындай болбойт турбайбы деп башталат өзү делечи. Аны муну активдүү эгерде ыкмаларды колдонуп баштаса, андан дагы сонун болот. Ошо бала тарбиялоо деп баштабадыңызбы? Азыркы заманбап ата энелер эмнени тарбиялоодо баягы айтпай кетип атышат, эмнени колдонбой кетип атышат? Көбүнчө эң аз ушу мээрим жетпей калып атат балага. Себеби өзүнө ишенген адам толук ата энесинин мээримин, жакшы көргөн ушундай мамилесин толук алып калыш керек да. Жумуш көп, башка өлкөлөргө жумушка кетип калып атышат. Себептери дагы көп ушундай болуп туруп, ала албагандар көп. Азыркы жаңы мурункудай биз деле илгери кыйын ата энелерибиз эртең жумушка кетип, кечинде кеч келип деген салыштырган болбойт да. Такыр башкача, бүт условиялар башкача болчу да. Ошон үчүн азыркы кезде көбүнчө балдарга ошол мээрим жетишпейт.
жеткен үчүн эмне кылыш керек? Аябай кичинекей кезде көбүрөөк кучактап өбүш керек кичинекей баланы. Жакын болуш керек. Чоң болуп калганда маектешип бир сүйлөш керек, чоң адамдай кылып, өзүнүн атасын, чоң апаларынын бир окуяларын жакшы айтып бериш керек. Ошол катуу таасир этет да. Себеби маалымат интернеттен түшүп калган маалыматтар терс болуп көбүнчө такыр башкача балыктарды көрүп коюшу мүмкүн. Ошого карама каршы ата-эненин ошо мисалы үчүн кечинде тамак жеп отурганда айтып берип, ушундай болчу, чоң атаң ушундай болгон, жети атаңа чейин ушундай болгон деген кыйын сапаттарын айтып жүрсө, жанагы интернеттеги маалыматтар катуунча таасир эте албай калат. Анан мындай сүйүү, анан мээрим берүү менен эле мындай кичинекей дагы бир нерсе бар, эркелик. Эркелетип алуу баланычы, Ооба. Мындай аша чаап кеткен жерлери бар да, ошол жерде кантип чаташтырбашыбыз керек? Көбүнчө мээрим менен аша чабыш болбойт баары бир. Аша чапкан бул жанагы материалдык подаркалар менен, оюнчуктар менен, Булашык чай. Ошол жактан аша чаап кетсе болот. Мисалы үчүн маектешип, аны менен сүйлөшүп, мээрим менен жакшы көргөн, эркелеткен менен ал өтүп кетпей албайт, өзү ашып кетпейт. Демек сүйүүгө, мээримге толгон баладан келечекте кандай инсанды күтсөк болот? Өзүнө ишенип калгандан кийин, ал чоңойгондон кийин бизнес кылабы, карьера жасайбы, өзү жеке үй бүлө урабы, өзүнө ишенип турат да. Себеби мени элдер жакшы көрөт, мени жакшы адаммын деген биринчи балалык ушундай установкалар ата-энесинен алып калат да, бир туугандарынан, жакын туугандарынан алып калат дагы, өзүнө ишенип, кадимкидей жакшы ийгиликтерге жетип турат. Эгерде ошол кезде кичинекей кезинде жетишпей калса, чоңойгондо мени жактырбай атат, булар болсо мени көргүсү келбей атат деп, ошол балыктар түпкү сезимде, подсознание күмөн санап турат. Күмөн санап турат. Бул нерсе тарбия менен билим куржундун эки көзүндөй болуш керек дейбиз да. Себеби ата-энелер менин балам билимдүү болсун деп, сиз айткандай кымбат мектептерде окутканга акчасын аябаганга аракет кылат, бирок ошол учурда эле тарбия бир аз арт жакта калып кеткен сыяктуу. Туура. Себеби ойлошот да, мен мына жакшы билим берсем болду депчи. Жок, эң негизги бул тарбия. Тарбиядан балалык ушундай системалар курулат да. Билим берүү бул интеллектуалдуу ушундай илимдерге, аны таанып билип эметкенге. Анан эми ата-эне ойлойт да, мен багып атам го, мына кийим алып берип атам, тамак берип атам, үй куруп бердим десе, ал дагы тарбияга кирбейт. Ал жөн эле баккан забота деп коет. Бир нерсе, кыз киши менен бала кишинин да айырмасы. Мисалы үчүн баланы токтук бузат, кызды жоктук бузат деген сөз бар да кыргыздачы. Эң туура. Ушул жаатта да ар кимге индивидуалдуу өз-өзүнчө тарбия берет. Туура. Себеби бала бул инсандык сапаты стрессте өсөт. Жетишпей, ушул жер аз болуп атса ойлонуп, ага эмгек тарбияны көбүрөөк берип, кырдаалдан чыгууга, ошондой да. Өзү эркек деген эрк сапаты менен күчкө кирет да. Кыздар болсо, мен деген дайыма жакшынакай экенмин, мени жакшы көрүшөт деген ушундай балыктар болсо, ал ошол балыктар менен ошондой түпкү сезимдеги жанагы установкалар менен ийгиликке жетиш жеңил болот кыздарга. Жакшы. Биздин сөзүбүздүн башында ушул баланы баягы өспүрүм курагында кичинекей кезинде тарбиялаган боюнча айтып өттүк. Анан ошол бала 18ге чыкты, чоң жигит болду, чоң кыз болду, 20дан ашты. Бирок ошол жетишерлик убагында сүйүү, мээрим албай калды да. Кийин ошол сапаттарга ээ болбой калат деп атпайсызбы? Кийин кантип ошол нерселерди өзүнө мындай пайда кылса болот? Кантип өзүнө өнүктүрсө болот? Эмнелерге көңүл буруш керек? Кечигип калдым дебестен. Кечигип калдым дебестен. Кеч болбойт. Чоңоюп калган балдардын деле кийин кайра көңүл буруп, кайра эле ушундай эгерде капа бир айтып турса, ошондой болчу, кыйналчык, сени багайын дегем, азыр мына деп кийин деле мээримин берип турса болот да. Кеч болгончо кеч болсун дейт го. Да, көп учурда мисалы биздин коомдо көп ата-энелер чет өлкөгө кетип калган учурлар бар да. 90-жылдан бери. Анан кийин мисалы үчүн балдарына машина, үй алып берген, бул тоскоолдук кылат да. Андан кийин инсандык сапат өспөй калат балдарда. Эмне үчүн? Себеби өзү эгерде
машина алып өзү үй курса, ошол нерсеге жетсе мээнет кылбай. А эгерде белен эле ушул даяр болуп калса, анда башка деле иш жок да. Эң негизги бул үй курайын, же квартира сатып алайын, же болбосо машина алайын деген ушундай бир чоңураак максаттарга өзү жетиш керек да. Мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө миллионерлер дагы алып бербейт. Билим берет. Канча билим алгысы келсе, дел солуна саякатка чыкканга инсандык сапат өсөт депчи. А бирок аны мына үй, мына машина десе, анда башка эмне иш кылат? Башка Интернеттен баягы шейхтин айткан сөзүн укпадыкпы? Ата бабам төбө менен жүрдү, мен мыса автоунаа самолет менен жүрөм, менин балдарымдын балдары, неберелерим кайра төбө менен жүрөт деп. Себеп күчтүү бай инсандардан баягы өтө деле күчтүү инсандар же кийинки муун жарала бербейт деген сөз экен. туура. Гендер, анан айтсаңыз, азыркы жашоодо болсо сиз айтып атпайсызбы? Көп учурда мындай акылдуулар, билимдүүлөр көп, башы компьютерда деп, бирок руханий азыгы, мисалы көкүрөгү толбогончу. Анан ошол учурда дагы ошо тарбияда эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз да, руханий жактан? Өзү адамдын 3 сапатка бөлүнөт да, рухий сапат, инсандык сапат, анан кесиптик сапат. Ошону толтуруп туруш керек да. Рухий сапат бул динден, салттан, бул искусстводан толуктанып турат. Ошон үчүн искусство дагы керек, дин тарбиясы дагы керек, биздин салттарыбызды дагы туура түшүндүрүп, аны дагы көрсөтүп туруш керек да. Ошондо рухий сапат, адамгерчиликтик сапаттар жакшы толуп турат. Себеби адам калпычы болуп, майда калып сүйлөп, эгерде мындай туура эмес эмет алса, ийгиликке жетиш да кыйын болуп калат. Ошон үчүн эң негизги ушу рухий сапат. Анын үстүндө анан кийин инсандык сапат, жоопкерчилик, максат коюу, ой жүгүртүү, өзүнүн эмоциясын сабырдуу кылып контролдоп турган. Анан кийин кесиптик сапат, ошо кесибине жараша ошол ыкмаларды билиш керек. Аны эң жеңил болуп калды, кесиптик сапатты өнүктүрүшчү, өздөрүш аябай жеңил болуп калды азыр. Сиз ошо айтып атасыз, адамдарда ишенич болуш керек деп, өзүнө болгон ишенич күч болсо, анан максатына жетет деп. Кээ бир учурда ошо ишенич менен тобокелдикти дагы айырмалап алыш керек окшойт, э? Ооба. Мисалы кандай? Ошон үчүн тобокелге бара алышат да, ишенген үчүн. Себеби тобокелди 3 деңгээлге бөлүнөт да, чоң, орто, анан кийин кичинекей. Кичинекей тобокелге барганга оңой эле болуш керек. Мисалы үчүн көп деле риск жок, ошону жасалыш керек да. Ошого ишеним жок болсо, кичинекейге да бара албайт. Ат энесинен сурап турат, чоң болсо дагы апа муну эмне кылайын, же болсо байкесинен ушуну кандай деп ойлойсуң деп. Туура биз акылдашып, улуулар менен кеңешишибиз керек деген түшүнүк бар да бизде. Баары бир аны маалымат алыш үчүн, ар кандай тармактарда ой көз караштарды билиш үчүн, изилдеп таанып билиш үчүн да. Бирок жетөлчө бир кесип ошол үчүн. Анан болсо мен өзү чече албай жатса, чечкиндүү боло албай жатса, анда туура эмес болуп калат. Адам баласы өзүнүн ийгиликке жетүүсүндө кайра өздөрүнө блок коет деп айтат. Мисалы үчүн кайсы бир нерсеге жетем деп туруп, мен кайдан жетмек элем, мен эгер мүмкүнчүлүгүм болбой атса, материалдык мүмкүнчүлүк же билим деңгээлим момундай болуп атса деген нерсе адамда ишенбөөчүлүк, дал ошол кайсы бир нерсени жабат, энергетика деген түшүнүк бар да, сиздердин тил менен айтканда. Ооба. Өзү жанагы адамдын энергетикасы өзү ден соолуктан, бул болсо жана дене тарбия, спорт болуш керек. Андан бөлөк саякатка чыгып туруш керек. Себеби эмоциясы же адам көп чарчап баштаганда туура эмес эс алуу системасын койсо, анда тез аранын ичинде эле чарчап көргүсү келип алат да, койгон максатына жеткиси келбей калат. Ошон үчүн күч жетпей калат. Анан саякат десе деле дагы ошол материалдык байлыкка көп такылат да. Мен мүмкүнчүлүгүм болбой атса сыртка кантип чыкмак элем деп. Саякат деген бул өзүңдүн чөйрөңдө деле, өзүңдүн жаратылышыңда деле. Саякат деген башка өлкөлөргө эмес, мына Бишкектен нары бир 20 мүнөт айдаса эле тоолор бар, жайлоолор канча бизде көп жерлер бар. Кыргызстандын өзү жери саякат
керемет. Айрымдарыбыз бар Кыргызстандын баягы билбеген жерлери, аймактар, тааныш эмес жерлери бар эмеспи? Бурананы көргөнүбүзгө кече жакын болду деңиз. Шаарда андайлар да бар эмеспи? Ошондойлар. Талант мырза, сиз ушул багытта көп сабактарды, окууларды дагы өткөрүп жүрөсүз да. Анан көп адамдар менен да кездешет болушуңуз керек. Улуу курактагы адамдар деле өзүнө ишенбегендер. Анан ошол сабактын жүрүшүндө ушинтип ачылып, өзүнө ишеним пайда болгондор барбы? Ооба, ошол чоң кишилер дагы келип консультация алып, тренинг өтүп турушат. Философия факультетте окуп атканда эле ошондо айтышчу да, көбүнчө азыркы доор келе жатат, ошол чоң адамбы, кичинекей балдарбы көбүнчө инсандык сапаттарын туура эмес, мындай баланстарын бузуп алгандар көп депчи. Анан кийин ушул 2003 жылы диссертация жактап, бүт болгон теорияларды чогултуп көргөм да. Ошондон кийин практика жүзү менен ошондон бери алектенип келатам. Депутаттар келишет, мамлекеттик кызматкерлер келишет, чоң ийгиликтерге жеткендер бар, ишкерлер бар, чоң ишкерлер. Ошолорду дагы ошондой ушул жерден мен өзүм ишене албай жатам, өзүм ушундай сезип атам депчи. Ушинтип айткандар аябай көп, ыкмалар бар, көнүгүүлөр бар, аябай сонун азыркы психология илим аябай жакшы ийгиликке жетип атат. Дүйнөдө болгон борборлорго мен дайыма карап турам. Ал англис тилде же орус тилде жыйынтыктарын чыгарганда мен аларды окуп эле, дароо эле өзүм тренингтериме колдонуп турам да. Демек, окуу сиз айткандай ийгиликтүү кишилерге деле, демек, мындай кайра өсүүсүнө, азыр сиз Маек менен көп телекөрөрмандар ойлоп калышы мүмкүн да. Алгачкы багыт ачыш үчүн, биринчи кадам ташташ үчүн деп. Сиздин айтууңузга караганда билимдүү, мисалы, өзүңүз айткан депутаттарга чейин келе турган болсо, дагы өсүүнүн бир чеги жок экен да демек. Чеги жок, ооба. Анан азыр эмнегедир жаштардын арасында дагы, чоңдордун арасында дагы айтып калышат да. Билимсиз эле ийгиликке жетсе болот экен, окуп эле койсо болот, анан кийин туура эмес ушундай түшүнүк багыт алгандар бар да. Билим дагы эле ошол адамдарга жардам берет. Жакырчылыктан чыгарганга жалпы элди же болсо жеке ушу адамга дагы эле жардам берет. Ошон үчүн билим дагы эле актуалдуу деңиз. Актуалдуу, аябай күчтүү ыкмалар толтура. Ошон үчүн мен айтам, университеттерге окуш керек, кандай болсо деңгээл болсо дагы. Жаштардын түшүнүгү боюнча жанагындай мотивациялык китептерди окуу жакшы натыйжасын берет дейт. Ар кандай видео роликтер бар, эми азыр маалыматтын булагы көп да. Кайсыл жакты көбүрөөк ыкпаса, ансыз деле смартфондон бербестей сурай албай атканда кайра техникага багып беребизби, же китепке көбүрөөк көңүл бурушубуз керекпи? Айыл жергесинде сиздер сыяктуу коучтарга жетпей жаткандар кандай кылышы керек? Эми маалымат интернетте азыр көп, өзүнчө толтура видео материалдар дагы, жанагындай китептер дагы алып туруп ошо окуса болот да. Эгер шаарда болсо ушундай тренинг борборлор дагы ачылып атат. Андан бөлөк биздин ошол маектешип насаатчы таап алган дин жактан, аксакалдардан, бул дагы айылдарда толтура. Мен кез-кезде барып калганда сүйлөшүп атып таң калам да. Биз болсо китептерден, видеолордон издейбиз, ал жерде биздин аксакалдар же биздин катардагы эле киши деңиз. Алар ошол балыктарды, ыкмаларды сонун кылып айтып бергендерди көрөм да. Айылга деле көңүл буруш керек. Себеби ошол билимдер бизде канча кылымдардан бери кайра эле жаңыртып эле психологдор, жаңыртып эле коучтар башкача бир форматтан эле ошол эле болгон эле динден, болгон эле салттан алынган көп ыкмаларды көрсөтүп турат, айтып турушат да. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мотивация бергениңизге бизди көрөрмандар көрүп аткан болсо, кулактарына күмүш сыра кылып тагып алуу болушу керек. Бар болуңуз. Ийгилик каалайбыз, бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Алдыда музыка экен, андан кийин замананын көрсөтүүлөрүн жыйынтыктайбыз.